мен буга чейин дагы бир топ жолу айтып келгенмин. Жаңылбасам, 4-5 жолу айтып атам. Кара Суу районунун Башбулак айылында, Башбулак айыл өкмөтүнүн Башбулак айылында номер 64 кесиптик билим берүүчү мекеме болгон. 1984 жылы 3 кабаттуу болуп салынган. Иштеп келген. 2019 жылы ковид пандемиясы убагында убактылуу саламаттыкты сактоо министрлиги колдонуп, ал жерге республикалык бюджеттен миллиондогон акча бөлүнүп, толук кандуу ремонт болгон. Пандемия бүткөндөн кийин толук жабылып калды. Ал дагы буга чейин мен атап өткөндөй даяр здания турат. Бирок же саламаттыкты сактоо министрлиги албайт, же болбосо билим берүү министрлиги албайт. Ошону бир мындай 2 жыл аралык, 3 жыл аралыктан бери бир чечилбей келет да, Алмаз Акымжанович. Ошого же ал жерге билим берүү министрлиги барып туруп өзүнүн жумушун аткарса жакшы болмок. Себеби элдер муктаж болуп атат. ЦЦМ ачыппы, же болбосо бир өзүнчө бир бөлүмчөлөрдү ачыппы. Эгер такыр талапка туура келбесе, анда билим берүү кесиптик профтех лицейлерге берсек болот. Ошону бир аппарат тийиштүү комитеттерге протокол тапшырма бериңиздер. Депутаттын талабын.